Салам алейкум достар. 2025 жылдың 26 сентябрь күні Манас шаарында автожол кырсыгы учурагам. Страховой агенттер чакырсак, машинаны камсыздандырылган экен. Бирок аны төлөп бериш үчүн сөзсүз түрдө ГАИни чакыргыла деди. ГАИни чакырсак, ГАИ келип протокол толтуруш үчүн сөзсүз түрдө машина айып короосуна кириш керек деди. Айла жок, I love you дедик да, машина айып куроо кирди. Болгон кичинекей эле бир мелочь болгон. Машина он эртеси чыкты, протокол мага түзүлдү, айып пулдар төлөндү. Биз кийин машинаны страховой агентке алып бардык. Страховой агент келип, машинаны сүрөткө, видеого тартып, өзүнүн Бишкектеги экспертине жөнөттү. Арадан бир 20 күн өткөндөн кийин биздин счетубузга акча которулду. Негизи биз бул Талгат деген балабыз, ошол Hyundai'дын ээси Талгатка которулду. Ремонтуна бир 10 миңдей акча кетет экен, бирок Талгаттын счетуна 46-47 миңдей акча түшүптүр. Кийин биз чалдык страховой агентке, бизге көп которуп коюпсуңар, акчаны эмне кылабыз, кайтарып бере аласыз десек, жок. Ашыкча акча өзүңөрдүкү, биз ыраазыбыз, өзүңөр ыраазы болгула дегендей бир сөз айтты. Анткени акча бул ошол детальга которулат экен, эшикке оңдоого эмес, именно толугу менен алмаштырууга. Ошентип ашыкча акча түштү. Кийин эмне кылышыбызды билбей, ошо Манас шаарында бир мечиттин даратканасын оңдоо иштери жүрүп атат эле. Ал ошо ашкан акчаны ошол жака жумшай турган болдук. Айтып кете турган нерсе, негизи камсыздандыруунун акчасын алса болот экен, бирок бул өтө кыйын экен. Биз 20 күндө алдык, бирок башка адамдар менен сүйлөшсөк, силер өтө тез алыпсыңар деди. Себептер планында мен өзүм юрист болгон үчүн, кичине чырыраак болгонум үчүн, жүктөп кийин буну видеого интернетке чыгарган үчүн, интернетте бул видео өтө актуалдуу болуп кеткен үчүн ГАИ кызматкерлери да өтө тез чыгарганга аракет кылды машинаны айып короодон. Страховой агенттер да келип тезирээк акчаны бергенге аракет кылды. Ошентип 20 күндө 47 миңдей акча алдык. Мындай айтканда 35-37 миңдей акча которуп берди да. Бул негизи жакшы экен. Эгер акчаны алуу жагынан карасакчы. Бирок жөнөкөй элдер менен сүйлөшсөк, жөнөкөй элдерге камсыздандыруунун страховканын акчасын алыш бул өлүмгө барабар экен. Себеп, биринчиси, машина урулган уна сөзсүз түрдө айып куроого кириш керек экен. Эми элестетик эле, мен мисалы Жалал Абадта турсам, мен Бишкекке иштеримен барып, ал жерде кандайдыр бир автокырсыкка учурасам, болгону кичинекей мелочь үчүн страховканын акчасын алыш үчүн Бишкекке машинамды стоянкага калтырып, өзүм Жалал Абадка келиш керек экен. Албетте, мен жана мага окшогондор буга унабайт. Андан көрө баш көзүңөргө садага дейм да, машинаны кайра эле минип кетип калам да, өзүм кылдырып алам депчи. Биринчи себеп ошол экен. Ошого мен ошо Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысына Мырза Касымалиевке кайрылат элем. Мыйзамга мындай өзгөртүүлөр киргизсеңер, биз сунуштайт элек. Автокырсыкка учураган унаалар эгер камсыздандырылган болсо, аларды айып короого киргизүүгө тыюу салынсын. Экинчиден, автокырсык болгон учурда автоагенттер келип, ошол жерде арыздарын алып, видео, фото съемкаларын жүргүзүп, ошол месинен жөнөтсүн ким эле оценщигине. Ошол жерден бир 2-3 саат убакыт кетет экен. Бирок эгерде уна айып короого кирбесе, адамдар өзүнүн ишин кылып жүрө берет. Мындай мелочь болсо, жөнүнө минип жүрө бересиң, ишин бүтүрүпчү. Кийин эми 20 күн болобу, 1 ай болобу, кийин акча келет экен да. Ошол себептен биз өкмөткө ушундай нерселерди сунуштайбыз. Эгерде ошол нерсени мындай киргизсеңер, элдерден мындай нараазычылык азайса керек деп ойлойм. Анткени буга чейин жүктөгөн видео өтө популярдуу болду. 550ден ашык комментарий жазылып, анын 99%ны жалаң негатив жазылыптыр. Акчаны ала албайдым, бербей кой жана башка да. Бул ушундай бюрократиялык нерсе болуптур. Мен өзүм юридикалык компания болгон үчүн, андан кийин бул боюнча заказдар келип баштады. Менде да ушундай болду, машинам стоянкада чыгара албай атам депчи. Бул мындай айтканда өтө геморройный, мындай
нерсе экен да. Машина стоянкага киргизгенден кийин аны чыгарыш өтө кыйын экен. Авиастоянкада билебиз, ар күнү акча кетет. Ошол себептен урматтуу премьер-министр, бирок сиз өкмөт башчысы болгонуңуз үчүн бул маселени карап коюңузду суранат элем. Урматтуу достор, кимде кандай сунуш болсо комментарийга жазыңыздар. Ким ушундай проблема менен бетме бет учурашып калса, биз азыр өзүнүн контактный номерлерин таштап кетебиз. Чалып сурап турсаңар болот. Биз колдон келген өзүнүн консультациябызды жардам бергенге аракет кылабыз. Биз анткени өз кесибиз боюнча юристпиз, юридикалык компаниябыз бар. Колдон келгенин аракет кылып жардам беребиз иншалла.